Депутаттык аттануу чечимин кабыл алгандыгымдын себеби биринчи жолу журналист катары элдин ичинде көйгөйлөрдү көтөрүп жүргөндө ушул нерселерди мындай чоң мейкинге алып чыксам деген оюм менен шаардык кеңешке депутат болдум 2 жолу. Анан өзүңүздөр көрдүңүздөр, өткөн жылы элдик курултайга делегат болдум. Ошол жерде менин билимим, менин чөйрөм, менин багытым менен айымдардын арасында активдүүлүктү көрсөтүп, алып чыгуучу көйгөйлөр бар экен деген чечимди өткөн жылы ушул курултай бүткөндөн кийин эле бир январь-февраль айларында чечим кабыл алгам. Бирок качан болот, кийинки жылдарда болот го деген ойдо жүргөм. Ошон үчүн мөөнөтүнөн мурда болуп кетти. Бул да Кудайдын буйругу. Ошондуктан мен жогорку кеңешке бүгүн айымдардын атынан аттанып баратканым мезгили дагы ушул, багыты дагы, зарылдыгы дагы ушул мүнөттө эсептейм. Эмнегедир эле биз баягы лидерлик десе эле бирөөнү башкаруу, анан ошондон бир артыгыраак болуу, бир ошого чоң сезимдерди көрсөтүү деп ойлойбуз да. Лидерлик бир өзүңүн сезимиң менен, акылың менен, билимиң менен башкаларды ээрчите алуу, ынандыра алуу. Кээде бир ушундай лидерлер болот, анын бир диплому деле жок, бир өзгөчө бийлиги деле жок. Бирок эмнегедир ошо бийлиги бар, атайын баягы илимде, психологияда официалдуу лидер дейт эмеспи? Ошол официалдуу лидерлерге караганда да алардын сөзү өтүмдүү, өңү көрүмдүү, үнү угумдуу болот. Ошондуктан аялдар менен өтө көп иштешип жүргөн, өзүңүздөр билесиздер, ЛТР телеканалында иштеп жүргөндө Асылзат берүүсүн даярдадык, Асылзат айымдар коомун түздүк. Андан кийин облустук аялдар кеңешинин төрайымы болуп да азыраак практикалап иштедик. Үй бүлө академиясын түптөп, жалаң айымдардын арасындагы өзүн таануу, өзүнүн үй бүлөдөгү демилгесин колго алуу, аялдык энергиясы менен жеке капчыгын түптөө, анан аял катары, айым катары позициясын бекемдөө, кадырлуу айым болуу боюнча бир катар иштерди алып барып жүрөм. Ушунун баарысы бул лидерлик. Ушунун баарысы ынандыруу, ушунун баарысы өзүңдүн арыгыңды, багытыңды, өзүңдүн эмне дейсиң, тобуңду түзүү болгондуктан мен үчүн айымдар арасында бүгүнкү күндө лидерлик ушул ынандыруу жана башкаларга керектүү болуу деп эсептейм. Баягы Гүлнур Сатылганованын аткаруусундагы бир жакшы ыр бар да. Жашым жаш, чачым кара болгон менен эң алыс өмүр деген жолдон келем дегендей. Болгону менен официалдуу эмгек китепчилеримде үзгүлтүксүз эмгек стажы бул 24 жыл деп жазылышы мүмкүн. Бирок өтө көп тармактарды аркаладым. Журналист катары, филолог катары илимде жүрдүк, адвокат катары практикаладык, мамлекеттик кызматта жүрдүк, коомдук кызматтарда, саясатты көрдүк. Ошондуктан менин өмүрүмдөгү эң башкы бир бүгүнкү чыйралткан, жол көрсөткөн белестердин бири шаардык кеңеште депутат катары өзүмдү баягы көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк болгон учур деп эсептейм. Биринчи жолу депутат болгонумда мен 30 жашта элем. Ошол чакырылышта отурганда, 4-чакырылышта отурганда эң жаш депутат болуп отургам. Ал мезгилде азыр эми жаштарга өтө жол ачылды, өтө ар түрдүү блогерлер, дагы эмне социалдык тармактар аркылуу өзүн көрсөтүү, таразолоо мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. Мен 29 жашымда мамлекеттик телеканалга продюсер болуп, анан 30 жашымда депутат болгондо өтө жаш көрүнгөн. Ушул белес, анда оппозиция болдук, тирештик, чабылдык, кээде кайттык, аркабыздагыларга жол бердик. Мамлекеттик машина менен көрөшкөн учур болду. Ушул мага аябай чоң белес болду. Жогорку кеңешке депутат болуп калсам, ошондогу тажрыйбалар, ошондогу сезимдер, ошондогу жолум, чабытым, багытым сөзсүз түрдө мага курал, тепкич, трамплин болоруна ишенем. Мен мамлекеттик кызматка келип 2019 жылы Ош облустук мамлекеттик администрациясы деп койчу элек. Кийин президенттин Ош облусундагы өкүлчүлүгү болду. Ошол жерде маалымат саясатын жетекчи болуп, бир бөлүмдү жетектеп иштеп турганымда бир жаш оппозиционер, журналист барды дагы. Анан мен губернатордон интервью алайын деп ушинтип анан макул деп интервью алганы кирди. 40 мүнөт интервью алды, анан эч жерге чыккан жок да. Анан мен эмнеге чыккан жок десем, бир согоюн десем, жакшы жооп берип койду эле, сокпой калдым деп айтты да. Анан мен ошондо айттым: урматтуу иним, кесиптешим, балким бизден кийин өсүп келаткан шакиртим, мен да журналист болдум 20 жыл. Бир кишини ошентип согоюн деп, бир
коркутайын деп, ошодон аброй топтойн, күйөрман топтойн, ахват көтөрөйүн деген жокмун. Бирок ЛТРдин үнү, жүзү, мындай бир баркы катары мени таанышты. Демек, журналист болуунун эң чоң жоопкерчилиги биринчи элден алганды элге толук жеткирүү жоопкерчилиги. Экинчиси, сенин маалыматыңан сени көрүп жаткан замандаштарыңа пайда же болбосо бир зыян жетпеш керек, пайда жетиш керек. Үчүнчүсү, сенин сөзүң мамлекеттик тилге жана мамлекеттик саясатка, нарыкка кошкон салымың болуш керек. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, Арба ата журт, тилибиз тирегибиз, Асыл зат, ишембиде кечинде устат менен учурашуу деген берүүлөрдү, автордук берүүлөрдү алып чыктык жана продюсер катары 16 берүүнү алып чыгып, абдан көп жаштарга устат болдук. Ошондогу менин эң мындай үмүт кылганым, ишенгеним, кайра эл аралаганда азыр уккан алкоом, силер сонун бир тилди жеткирген муун болдуңар жана аябай бир элдин ичиндеги таланттарды, жашырынган адамдарды суруп чыгып элге жеткирдиңер. Үчүнчүсү, сенин аркаңан өзүңдүн шакирттериң көргөндө сени көргөндөй болобуз деген сөз. Журналистикага кошкон салым катары ЛТР, 7 канал, мамлекеттик каналдарында иштеп элге эфир бергеним жана журналистика факультетинде студенттерди окутуучу катары, илимпоз катары адабияттан, сөз маданиятынан окутуп, аркамдан муун тарбиялагандыгым болуп деп эсептейм. Менин жоопкерчилигим, сыймыктанарым, баам, айтаарым дагы ушул. Илимдин түйшүгүн мен темамды бекиткенден кийин сөз кудурети, сөздүн күчү, көркөм сөз каражаттарынын системасы боюнча поэзияны иликтеп 10 жыл иликтедим. Ошол илим чөйрөсүндө жүргөндө бир нерсе болот эле. Батыраак жазып койсоң деле болот. Менин илимиммен мага инвестиция салган, мага ушул колдоо көрсөткөн, ушул имаратты ачкан мамлекетиме, элиме бир пайда жетеби деген. Ушуну бир чоң саясатчылардын бири айтты да. Илимдер академиясы ушундай бир бакылдаган, шакылдаган кайнап иштеп турган, силердин илимиңер ушундай бир сатып алынып турган, мага мамлекет качан ремонт кылып берет дебей турган мекеме болуш керек. Силердин жазганыңар ишкерлер тарабынан, мамлекеттик мекемелер тарабынан, өндүрүш тарабынан шакылдатып суралып, ага мен канча каражат топ берейин, дагы жазып берчи деңгээлде, дегендей деңгээлде болуш керек деген сөз мен аябай ойлондурду. Бүгүнкү илимде мен сыйлаган аябай алымдар көп, чоң ачылыштар болуп атат. Мамлекеттик кызматта боло туруп илим кылгандар көп, бирок биздин илим шакылдаган, бакылдаган өндүрүшкө, ушул бир багыттарга, мамлекеттин тармактарына керектүү болуп, салым болуп, жанагы жол көрсөтүүчү карта болуп алып жатабы деген нерсе ойлондурат. Кудайга шүгүр, учубуз кур эмес. Азыркы жаштардын арасында стартаптарды баштаган, өзүнүн кичинекей жаш эле туруп илимий изилдөөлөрүн баштаган жаштарыбыз көп, аалымдарыбыз андан көп. Аларды баягы алымды бир жолу астынан туура өткөн кишинин урпагынан алым чыкпайт дейт. Аларды урматтайбыз, сыйлайбыз. Бирок илимибиз дагы керектүү, дагы зарылданган, дагы бир берчи мага деп турган, мамлекеттин өндүрүшүнө өргө жол көрсөткөн багыт болсо деген нерсе ойлондурат. Элди аралап жүрүп, мен эми өзүңүздөр билесиздер, депутат болом деп эле аралап калган жокмун. Акыркы 4 жылда мен кыдырбаган Кыргызстандын район облусу деле калган жок болуш керек. Ал эми четтеги мигранттарга 8 жолу чыгып келиптирмин. Ошол коомдук долбоорлорду баштайын десең, биринчи ойлондурган нерсе аларда мен ушуну колуман келе беле, мен кылбасам не болот эле, мени элдер угат бекен, дааны эле ушуну жасасам бир жыйынтык болобу экен деп өзүнө өзүнө ишенбестик биринчиси. Экинчиси мамлекеттик анча-мынча баягы чоң президентибиз, жетекчилерибиз талап койгула, ишкерликти өнүктүргүлө деп атканына карабастан, жергиликтүү бийлик тарабынан ушул долбоорлорго кайдыгер же бут тоскон мамиле ойлондурат экен. Үчүнчүсү, адамдар бириге албайт экен, баарысы эле мен болсом дейт экен. Мен канча аракет кылдым, оштогу курулуш компаниясындагы шаардык кеңештин депутаты болуп турганда, жигиттерди бириккиле. Баарыңыздар биригип бир мега долбоор жазыңыздар дагы чекеге чыгып, жаңы Ош 2 шаарын куруңуздар деп. Анда ким жетекчи болот деген биринчи суроону беришет да. Андан ошондон ойлонуп отуруп, жаштарыбыздын арасында өндүрүшкө жана ошондой эле мына жаңы заманбап технологияга,
учурдагы көйгөйлөргө креативдүү караган кесиптерди жайылтуу, өнүктүрүү боюнча кийинки мезгилдерди көрүп жүрөсүздөр. Аябай көп жаштардын арасында кесипке багыттоо боюнча шыктандыруучу, маалымат берүүчү жана өстүрүүчү лекцияларды өтүп жүрөм. Ошондуктан урматтуу мына жарандар, мекендештерим, шайлоочулар, замандаштарым, бир жаңы долбоорду баштоодон коркпоңуздар. Томас Эдисон да айтат, канча жолу өзү баягы банкрот болгондугун айтат. Бүгүн тарыхта чоң ачылыштын ээси. Мына Форд жанагы машина чыгарган ири Мерседес компаниялары тууралуу көркөм фильмдерди көрүп, чыгармаларды окуп жүрөбүз. Алар канча жолу бөлүнүүгө, чагылууга, сынууга, банкротко учурады. Бирок кайра максат коюп, кайра жигердүүлүк менен дагы илимин толуктап, анан кесипкөй адистерден багыт алып, каражат салып, жаңы долбоорлорду баштагандан корккон жок. Бир мезгилде төө менен чөлдүн үстүндө араң жүргөн Дубайга бүгүн биз барып алып сүрөткө түшүп мактанабыз. Кыргызстандын да ушундай бир кооз жерлери тоо туризми боюнча, ушундай бир геодезия боюнча кен байлыктары өндүрүштү ачуу боюнча, ушундай бир акылдуу мууну бар, бир чоң беришен муунду өстүрүү боюнча болгону биз ага максат, билим жана коркпогон чечкиндүүлүк менен барышыбыз керек. Шайлоо программасы мен жолугушууларда да айтып атам да, баарыбыз баштасак ушундай элдин көзү ачышып кетип атат. Укмуш кооз программаларды айтып атабыз. Анан кээ бирлер болсо өзү өмүр бою ошол жакта иштеп, анан эчтеке кыла албагандан кийин кайра ошону алып чыгам деп чыгып атат. Колуңда бийлик турганда эмне кылган жоксуң деген суроотту болот да. Менин шайлоо программам башкалар сырактуу эле социалдык багыттар, билим берүү, адам ресурсу, саламаттык сактоо, элет жана тоолуу аймактарга приоритеттер, мигранттарды кайра кайтып келүүсүнө түзүлгөн шарттар, анан бактылуу карылык биздин карыларга элеттерде ар түрдүү өнүктүрүүчү жана өстүрүүчү, шык берүүчү программалар боюнча багыттарым бар. Бирок ошого карабастан негизги ушунун баарын ишке ашыра турган бул үй бүлөдөгү баалуулук, бекем үй бүлө. Экинчиси билимдүү муун ар бир кадам. Жөнөкөй эле арыкты түз буруп коюунун же сугат жүгөрүнү сугаруунун да билими бар. Же уйду багуунун да илими бар. Эт багытында бука саткан өндүргөн абаларым азыр өздөрүнүн сарайларын Аристон суу жылыткычын коюп койгон. Эгерде ал муздак суу ичсе, энергиясы ошого кетсе кечирээк семирет деп. Көрдүңүзбү, ар бир нерсенин илими бар. Ошон үчүн биринчи бакубат бекем үй бүлө. Экинчиси билимдүү муун бардык тармак боюнча. Үчүнчү максат жана удалаштык программа. Төртүнчүсү бакубат Кыргызстаным деген программа менен баратам. Айымдарды активдештирүү аркылуу үй бүлөнү бекемдеп, мырзаларыбыздын кадыр баркын беделин көтөрүп, дем берүү менен өнүккөн Кыргызстан болууга акыркы 4 жылда арнаган окууларым, билимим жогорку кеңеште, трибунада абдан чоң корал болот деп ишенем. Үгүт иштеримдеги эң негизги багытым бул айымдар аркылуу ааламга жол ачуу. Бул деген сөз айымдарды бөлүп алып, мырзаларга каршы туруу, же болбосо балдарды таштап атуу, мен чай коюбайм деп өзүбүздөн өнүктүрө берели, айымдар эле бололу деген нерсени түшүндүрбөйт. Айым өзү тапкан, өзүн өнүктүргөн, жана ошондой эне болууга репродукциялык ден соолугу жайында болгон, жана үй бүлөдө балага үлгү жана сүйүктүү боло ала турган күйөөсүнө өзүнүн максаты, каалоолору, багыты бар айым катары кызыктуу, окула элек китептей болсо экен деген багытта чыгып атабыз. Өтө көп, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, бир 60 миңдей аялды онлайн окутуп турбуз. Ошол жерден мени кубандырганы, шүгүр келтиргени, эжеке сиздин сабагыңыздан кийин ишкерлигимди ачтым. Эжеке сиздин сабагыңыздан кийин мен үй бүлөмдү кабыл алууну үйрөндүм. Эжеке сиздин ушул бир жолку жеке кабыл алууңуздан кийин мен балдарым менен мамилени жолго койдум жана кайын журттарым менен тирешпей койдум. Көрсө буга чейин бирөө үчүн жашап жүргөн экем, азыр өзүмдү таап, өзүмдү өнүктүрүп, анан өзүмө ыңгайлаштырып жашоону үйрөндүм деген нерсе айымдар аркылуу аалам ажарын ачуу менин негизги багытым.
Мурун 2016 жылы шаардык кеңешке депутат катары талапкерлигибизди койгондо республикалык деңгээлде жогорку кеңеште дагы биздин депутаттарыбыз бар деп ошол партиядан чыкканда ар бир төрөнгөн аялга 60 миң, 50 миң сүйүнчү акча дегенди бергенбиз. Бул деген эмне? Адамдын мамлекеттин эң чоң байлыгы адам боло турган болсо, анда ар бир төрөлгөн бала үчүн аял болуп көрбөгөндөй камкордук көрүш керек. Бул элетте өзгөчө мааниге болуш керек. Айрым жакынкы КМШ мамлекеттеринде, Европа мамлекеттеринде 3 төрөгөн эне көп балалуу эне катары бир айда бир бекер медициналык кароого, музейге жана ошол жердеги социалдык бир мекемелерге, өзгөчө эс алууларга жеңилдиктер каралган. Бизде 7 баланы төрөгөн эне баатыр эне статусун алгандан кийин 1000 сом кошумча каражат алат экен. Бул да жакшы. Бул да сонун. Азыр эми мамлекеттик деңгээлде миллион берели. Анын баланын өзүнүн алгачкы капиталы болсун. Эненин бул баягы диндегидей бул махыр өзүнүн коргоосу болсун деп атат. Бул да сонун. Бирок айылдык апалардын, айылдык айымдардын көйгөйү биринчи алар жумуш менен камсыз болгон жана алектенген абалда болуш керек. Шайыр апалар ырдашат, анан элеттеген элер шерине ойношот. Неге айылдык маданият үйлөрүндө китеп клубтарын, алар үчүн стартап клубтарын, же болбосо бири-бирине тажрыйба алмашуучу бир айылдык платформаларды түзүп берсек болбойт. Буга аябай чоң деле каражат келбейт. Идеология жана айыл өкмөттөрдү милдеттендирүү планына киргизүү менен эле болот. Экинчи, айылдык апалар улгайгандан кийин небере багышат. Анан ошол небере багып эле үйдө отуруп эле анан бир чай ичип келип, ар бир пенсия акысы тийгенин күтүшөт. Аларга аталарга Акчаштар, Аксамай апалар академиясын түзүп, алар айылдагы балдарга бир өзүнүн кеп кеңешин айтып, инвестиция жасап, же болбосо бир өздөрүнүн концертин куруп, санжырасын айтып, жумалык, айлык пландарды өтсөк болот да. Мен мисалы Америкада бир ай мамлекеттик департаменттин чакыруусу менен аялдар лидерлиги менен 6 штатта окуп келгем. Эң көп волонтерлор, тосуп алуучулар, окутуучулар, бизди көрсөтүүчүлөр, жандап жүрүүчүлөр ошол аксамайлар менен аксакалдар болду. Биздин ата-апаларыбыздын аябай чоң тажрыйбасы бар. Мына ушуну да активдештирели деп турабыз. Үчүнчүсү, элеттеги кыздарыбызды болочоктогу максаттуу, өзүнүн айылда жашаса дагы өндүрүшү бар, өзүнүн кичинекей капчыгы бар, багыты бар, өнөрү бар айымдарга айландыруу боюнча атайын окууларды жүргүзүп жатабыз. Биринчи үй бүлө саясатынан баштайынча. Үй бүлөнү биз дайыма бүгүн бир кичинекей мамлекет курулду дейбиз. Демек биздин чоң мамлекетибиз Кыргызстаныбыз ар бир кичинекей мамлекеттин бекемдигинен өтө көз каранды. Бир үй бүлө бузула турган болсо, ошол жердеги финансылык кыйроо, эмоциялык кыйроо, анан жана кылмыштуулук, күйөөсү аялын өчөшүп, аялы күйөөсүнө өчөшүп, бири-бирине кол салып, ушинтип атпайбы? Ушулардын көпчүлүгү эмнеден келип чыгат десе, эмоционалдык абалдан жана экономикалык кырдаалдан, жокчулуктан. Мен да тетигиндей көйнөк кийем, анан тетигиндей мен да баланчанын соц тармактагыдай гүл бергин, анан мени айландырып келгин деп аял айтса, анан мен каяка барайын, кантип жумуштабайын, ошонун күйөөсүнө тийип ал деген нерседен келип чыгат экен көйгөйлөр. Экинчи нерсе алектенүүнүн жоктугунан, бекерчиликтен, үйдө отургандан кийин дагы эмне кылсам экен деп анан бири-бирине асылуу тирешүүдөн. Үчүнчүсү эмоционалдык интеллекттин төмөндүгүнөн. Кээде жолдошу чарчап келсе аялы көтөрбөй, кээде аялы талгак болуп, кыйналып, ден соолугунан кыйналып турса күйөөсү көтөрбөй, бар тетияка деп анан үй бүлө бузулат экен. Ушуга байланыштуу үй бүлөлүк мамилелерди колумдан келишимче, мамлекет мага эмне берет экен, каерде бир офис ачып берет экен, мага микрофон берип, мага айлык төлөп койсок окутат экен дебестен, апаларыбыздан алган тажрыйбаны, аталардан алган нарыкты, Манас эпосу сыяктуу илим изилдеп окуган, адабияттан алган билимибизди, тажрыйбабызды багыттап окутуп келатабыз. Экинчи, үй бүлөнүн ордун бекемдөө бул кичинекей
мамлекет тарабынан берген стартаптардан болуш керек. Айылдарда жер жок, 3 үй бүлө бир үйдө жашаса, 2-1 тууган аялдары, балдары тууралар урушуп атпайбы? Аларга ипотекалык үй куруп беребиз деп атабыз. А ипотекалык үйдүн ичинде алар эмне кылып жашайт? Жанында бир өндүрүш болсо экен, же кандайдыр онлайн окуулар болсо экен, же кандайдыр бир чет мамлекетке, бир чоң өндүрүштөргө багыттоочу кичинекей бир курстар болсо экен деген нерсени айтып келатабыз. Ал эми медицина саламаттык боюнча ушундай бир нерсе болуп калды. Илгери биздин кичинекейибизде бир медсестра, акушерка айылда төрөт кабыл алчу. Бизде айылдык төрөтканалар бар, фаптар бар, чоң-чоң кичине айылдык ооруканалар бар. Азыр эмне болот? Өлүмдүн санынан коркот дагы, кичине ич ооругандын баарын санавиация же тез жардам менен борборго айдашат. Ал биринчиден капчык, экинчиден ал жерде жатса бирөө кабар алыш керек, жанында туруш керек. Ушуга байланыштуу фаптар бар, ооруканалар бар, ичинде врачы жок. Мектептер бар, ичинде мугалим жетишпеген деп айтсам дүркүрөп кол чаап атышат. Буларга кесипке багыттоо боюнча айыл өкмөт өзүнүн баягы айылдык кеңештеги иш-чаралардын алкагында максаттуу адистерди даярдоону колго алыш керек. Ал эмне? Биздин айылга врач жетпей атабы? Анда айыл өкмөт ошого каражат салсын, 5 жылдык каражатын окуу төлөмдөрүн төлөп берсин, бирок ал киши ошол айылда 10 жыл кетпей иштеп бере турган долбоорлор болсун. Мугалимдерди деле дал ушундай кылсак болот. Же эгерде мен сөзсүз жетекчи болом дейт, баарыбыз кыргыз чоң болгонду жакшы көрөт. Сен жетекчи болсоң, анда элеттик ооруканада же жеке клиника ачкың келсе, элеттик ооруканаларда сөзсүз 3 жыл практикала деген мыйзам долбоорлорду киргизсек, жаштарга элетти сүйүүгө, некемени тейлөөгө, элдерге саламаттык сактоо тармагында, ал эми мамлекетке кадрдык жетишпестикти жана кадрлардын агымын чечүүгө сонун салым болмок. Мобилдик клиниканы уюштуруу кыйын деле эмес. Илгери автолавка деп коет эле. Авто дүкөндөрү барчу биз жайлоодо жүргөндө. Бүгүн мобилдик авто клиникаларды алып барсак болот. Алайкунун башына, мына Зергерге, Ири сууга, мен эми өзүмдүн округум боюнча айтып атам, ушундай Эсенбай сыяктуу, мына Аравандагы, Жумгалдагы айылдарга бир жумада же болбосо 10 күндө бир баруучу мобилдик клиника ачуу, ичи бош турган ФАП ачуудан көрө пайдалуураак болмок. Ал эми билим берүү боюнча бул менин багытым. 12 жылдык өтүп атабыз. Эң жакшы нерсени мамлекет тарабынан айтылды, айдоочулук күбөлүктү 10-11 класста окутуу деп. Ушул сыяктуу 10-11 класста кичинекей өнөрлөргө үйрөтүш керек. Кирпик жасаганга, батинке какканга, ширеткенге, же болбосо мыкты ары киргизгенге, же жанагы жер жемишти туура кургатып сатканга деген сыяктуу. Бул деген сөз баарыбыз эле чоң болуп кетсек, мен аны кылбайм эмес. Малайзияны өзгөрткөн жанагы белгилүү реформатор президент өзү жумушсуз калганда кеме жасаган экен. Билимдүү адам жөнөкөй кара жумушту да ошондой жасайт. Ошондуктан ким болбосун, ал мейли эне тилди окумуш окусун, олимпиаданын жеңүүчүсү жалаң бешке окусун, бирок момундай өндүрүшкө, кесиптерге үйрөтүүнү мектепте мурун учком деп койчубуз, СПТУ деп койчубуз, азыр катайын орто окуу жай деп коебуз. Ошону 10-11ге сиңирүү менен окутууну кесипке багыттап, бир нан 18ге чыкканда, паспорт алганда, көчөгө чыкканда жок деген нан бышырып сатууну билген жаштарды даярдасак деген багытты өтө колдойм. Үй бүлө мамлекеттин негизи. Сталин айткан экен, бүтүндөй чоң ушул улуу державада башкаруудан көрө бир татыктуу бала тарбиялоо оорураак деп. Көрүңүз, кыргыздын маңкурту болгон, бүгүнкү күндүн маңкурту болгон Чыңгыз Айтматовдун чыгармасында Казангап каза болсо Илимпоз деген Сабит Акундун кымыздан шубат ичип шуулдап отургандыгы. Ошондуктан бала тарбиялоо, үй бүлө баалуулугу, сен эртең биздин урпактын улантуучусуң. Сен бир династиянын башчысысың. Андыктан сага финансылык гана эмес, илимий гана эмес, башкаруучулук жоопкерчилик гана эмес, бул үй бүлөнүн наркын, салтын, маданиятын жана аялдарды ыйлатпай сактоо, барктоо жоопкерчилиги бар деген нерсени уулдарга жеткирүү бул энелердин вазифасы деп чыгып атабыз. Мына ушул үй бүлөлүк баалуулуктар дасторкон чекесиндеги университет деп капырагайыбыз чыгып атат. Сакталганда жанагы биз алган 7 тил билген чыгандыгыбыз, же болбосо хакерлигибиз, компьютердин мүмкүнчүлүгүн өтө чоң колдонгондугубуз кайра адамдын пайдалуулугуна жумшалмак.
эгерде үй бүлөлүк баалуулук бирөөнү карындашыңды аё, атаңды урматтоо, энеңе илинүү, агаңды аё же бир тууганың менен бөлүшүү, тууганды жакын саноо, кемчилиги менен кечирүү сезими болбосо, анда алган билимибиз жеке өзүбүзгө кызмат кыла баштаганда коомдо коррупция, бирөөгө кыянатчылык, адам сатуу жана жанагы кылмыш иштери күч алат. Гендер деген бул жанагы бир жыныстуу адамдарга артыкчылык бербөө же жынысына карап бирөөнү басмырлообо, адамдарга мүмкүнчүлүктүк укуктук теңчилик деген нерсени биз көбүрөөк баягы илгертен эле Европада деле, Америкада деле эркектер көбүрөөк башкарып, аялдар добуш берүү укугуна ээ болбогон. Мисалы Эйнштейндин аялы деле өзү тапкан, табылганы аял чыгарбайт да деген үчүн күйөөсүнө артыкчылык бергенден улам аялдарга көбүрөөк коргоо деп түшүнүп алганбыз да. Бул стереотип ошондой болуп калды. А чындыгында кээде гендер аялдар аябай ашкере болуп кеткендиктен эркектерге артыкчылык берүү багытында да болушу мүмкүн. Ошондуктан мен гендер саясатын мүмкүнчүлүктөрдү теңөө жана ден соолугу, репродукциясы, коомдогу салымы, аял эркектин өтө эки башкача экендигин эске алуу менен бири-бирин колдоо, бири-бирин түшүнүү деп билем. Эмнегедир бизде Кыргызда бала кароо үчүн акысыз өргүүгө энелер гана чыгат. Эгерде бир бала эркек мен баламды караш үчүн үйдө отпуск алдым эле, аялым иштеп атат десе, мындай жанындагылар подкаблучник го деп карашат. А чындыгында бул мүмкүнчүлүктөрдүн теңчилиги, укуктардын теңчилиги бул гендер. Эркек деле эгерде аял иштеп аткан болсо, ал үй бүлөсүнө пайдалуу, экөөнүн ыңгайлуу болсо бала караса болот. Бир мезгилде көрдүк го, бир өкмөт башчысы келди дагы, Финполиция деген кереги жок экен, бизге жоюп салалы деди эле. Бакыйган, кара жип минген, анча-мынча сүйлөгөн нерсени айтуудан ооз орунган, 1000 сом менен оозунун чекесин арчыган жигиттерибиз бала коргоо үчүн өргүүгө чыкты го, бала кароо үчүн. Сөзсүз эле ошондой да колдонуш керекпи? Кээде аялды коргоп, муну да чыкса болот. Чубак ажалымыбыздын бир айтканы бар. Мен дейт, аялым жаңы төрөгөндө шымдарын жууп койгон экен, эшикке жайып атсам, уят, кир деп апам айтты, мени шерменде кылба деди деп. Шымды жайып койсо эмне болот, анын баласы да. Кээде күйөөлөрүбүз бизди урушса, мен баш ийбейм деп калабыз. Алар биздин урушубузду деле угат го. Биздин токсикозубузда биздин каприздерибизди көтөрөт го. Кээде ал жакыным экен деп бирөөнүн көзүнчө урушуп салса, ал бирөө урушкан жок, менин күйөөм мени урушуп аткан, мен кабыл алышым керек да дегенди жеткирүү үчүн жүрөбүз. Натыйжалар жаман эмес. Кабыл алуу сонун өзгөчө, чет мамлекеттеги мигрант мекендештер сүйүнүп сиздин ушул багыттарыңыз чөлдө жааган ак жаандай биздин жан дүйнөгө керек болду. Бул нерсе биздин бөксөнү толтуруп, кемтикти жамады, жыртыкты тикти. Биздин көйгөйлөр кайчы сымал кыркса, сиз ийне сымал бириктирип кеттиңиз деп айтышат. Чексиз шүгүр айтам, ушул багытта иштерибизди дагы улантабыз. Ооба. Кыргыздын улуттук нарктуулугун сакта десе эле бардыгыбыз ата бабабыз боз үйдө жашаган деп калч деп үшүп, жыгач менен боз үйгө үй чыгып, эшикте үшүбөшүбүз керек да. Мен Монголияга премьер-министрдин чакыруусу менен 5 депутат барып келдик шаардык кеңештен. Борбор деген Улан Батырдын 60% мен барганда 2015-жылы боз үйдө жашайт экен. Ушунчалык кыйналат. Түшсөң экология баары көмүр жагат экен. Улуттук нарк деген бул эч качан өзгөрүп кетпей турган жет атаңы бил. Анткени биз генетика үчүн жет атага чейин бири-бирине үйлөнбөйт деген нерсе бар. Кыргыздын наркы эмне? Сөзгө маани бер. Тандап сүйлө, оозуңан чыккандан кийин сөзүң сенин кулуң дейт. Ошон үчүн келиним көңүлү оруп, ушул ичиндеги боюнда болгон балага залакат келип калбасын деп кайненелер керегеге сүйлөгөн. Ошон үчүн келиним сага айтам, керегем сен ук деп айтам. Айтканды ар ким билет, ымдаганды ким түшүнөт дейт. Ушул Кыргыздын таркы. Анан атаны сөзсүз сыйлап, кандай болгондо да кемчиги менен кабыл алган 40 руу кыргызды бириктирип, бир чапканда кылычы менен 10 баатырды тоголото койгон Манас да атасына кайшы айткан эмес. Ошол Манас ушундай бир таасирдүүлүгү менен ким болсо да кызым Манаска берем дегенде төрөбөгөн аялын сен төрөбөйт экенсиң деп
боксны груша кылып урган эмес. Мына ушул кыргыздын салты. Ошол кыргыздын салтын бүгүнкү билим менен айкалыштырып, технологияны билели, компьютерди сүйлөтөлү, тилдерди билели, динди керек болсо, зарыл болсо өзүнүн нукура тилинде окуганды үйрөнөлү. Же болбосо чет мамлекетке чыкканда ошол завод, фабрикалардагы инженерияны биз дагы билели. Бирок кыргыздын аркын кал деген модернизация ушул. Эмне деселе, ай, сен өнүгүп кеткенден көрө кыргыздын кийимин көчөдө кийбейсиңби дейт. Жакшы, бирок элечекти кийип алып машина айдасаң мойнуң кайрылып калып атпайбы? Бирок заманбап элечектер чыгып атат го. Укмуш кыргыздын ушундай бир энелер кийген көйнөктөрү бар эле. Ал биздин динибиздеги этек башыңы жап деген салтыбызга да туура келчү эле. Бирок аны бүгүн модернизациялап туруп, укмуш кылып, бир жагын узун кылып, бир жагын жанагы кыскартып, анан белдемчилерге сайманы сайып, анан мурункудай баркыт эмес, жеңил кездемелерден кылып атат. Мына модернизациялоо. Мурун кыргыздын тилин айтууда сөзсүз түрдө макалдарды жаттап, кыйналып айтчу элек. Бүгүн айтыш өнөрүн тойлорго колдоно баштадык. Айтыш өнөрүн мектепте жанагы кыргыз тилдүү мына модернизация. Ошондуктан кыргыз балалыгын модернизациялап, тамырыбыздан кол үзбөй, анан жалбырагыбызды гүлдөткөндө гана биз өнүккөн Кыргызстан болобуз. Койка, дагы эмне деген Кореянын, Туркиянын, Европанын, арабтардын фонддору бизге акча берип мектеп салып атпайбы? Менин тилегим ушул модернизациялаган кыргыздын аркы менен билим алган кыргыз мууну Кыйка деген кыргыздын берешен жигиттердин фондун куруп, башка мамлекеттерге суу чыгарып, муктаж болуп аткан, ачка калып аткан мамлекеттерге кол сунуп берешен муундардан болсо экен дейм. Эл менен жолугушууда мени таасирленткен окуя биринчи элдин Айкөлдүгү болду. Ушу барабыз. Биздин участокто 16 кандидатпыз. 16быз тең барабыз, 16бызга тең эл чыгып коюп атат, угуп атат. Экинчиси өздөрүнүн көйгөйүн так берип сураганды үйрөнүптүр. Мени ушул мурун мейлеми болуптур эби деп. Үчүнчүсү бардыгы мурун шайлоо болсо эле канчадан акча берет экен дейт эле. Алар бар, эскилик кетпейт. Бирок бүгүн эмне кылып берет экен? Сатылып жүрүп ушул муунга келдик, ушул күнгө келдик. Келгиле келечек үчүн тандайлы деген муундун өсүп келатканы болду. Анан аябай капа кылганы, поколение кылып алып, аш жеп, анан ал кандидаттын да көңүлүн алып, улакчылар өзүнчө чыгып алып аш жеп, бул кандидаттын көңүлүн алып, баса бир айылдын аксакалдары уча жеп, тиги кандидаттын көңүлүн алып, анан эмне кылышын билбей шайлоого барбай эле койсомбу деген кээ бир замандаштарыбыз аябай ойго салды. Эми кой аксагы менен дейт, мыктылар менен сыймыктанат дейт. Ушундай эрлерибиз бар, чептен кереги жок, чептен эрдин күчү бек дейт. Ар түрдүү элибиз менен бүгүнкү эл аралаганда бир нерсени билдик. Бир эсеби караганда, мурунку партиялык системага караганда, ушул жеке мандаттуу, көп мандаттуу болуп атат эми, округ менен барган мажоритардык система жакшы окшойт. Ар ким өзүнүн талапкерин чокуга чакырып, сурап, талап коюп алат окшойт. Эгерде ушул шайлоо бүтсө, Кудай буйрса, ар бир мурун мен чакырган жактарга, мектепке, айымдарга барчу элем. Азыр аталарыбызды кошуп баралап, ар бир айыл аймакка кыдырып чыгайын. Өзүмдүн билимимди айтып, анан ушул кесипке багыттоо боюнча сунуштарымды айтайын деп атам. Себеби ушул кесипке багыттоо боюнча энергетиканы курган мындай адамдар болсо болот. Баары эле ушул жерге отурбай азык-түлүк технологиясы, туризмди, башканы чыгарса болот десем, аталарым укмуш угуп атат. Ошон үчүн менин аябай таасирленгеним жана ойго салганым, дагы көбүрөөк аралашым керек экен, мен жеткире турган миссиям көп экен деген нерсе болду. Сизди колдобой турган адамдарга эмне айткыңыз келет? Мени колдобой турган адамдарга ийгилик каалайм. Анткени эгерде ал позициясы менен шайлап аткан болсо чечкиндүү адам экен. Эгерде мени колдобой аткан болсо, аябым сатылып кеткен болсо, балдарынын келечегин 2000, 3000ге бир добушта саткан болсо, 6 жылдык өзүнүн баа баркын бир күнүн 6 тыйынга саткан адам экен. Эгерде мени колдобой аткан болсо, мен ал адамга салам жолдойм, ден соолук каалайм. Анткени мен депутат болуп калсам, ал адам мени колдобой калганына өкүнчүдөй депутат болууга даярмын.
Эгерде бир мүчүлүштүктү чечүү менен мамлекетти өзгөртүү кайсыл нерседен десе мен ойлонбой туруп пландоодон деп айтмакмын. Биз күнүбүздү да пландабайбыз. Ошол айыл өкмөт да пландабайт. Жолду казып бүткөндөн кийин кайра күздө казып алып суу өткөрүшөт. Ушул 11-ди бүтүп аткан балага сен ким болосуң сен көрөлүчү дейт. Эртең жолугушуп экен бара берсе ошол күн келе берсинчи дейт. Мен пландоодон басса турса мектеп окуучусу, мугалими, жашоосу, башкаруу, айыл өкмөт, жергиликтүү деңгээл, депутат бардыгы пландоону реалдуу кылсын. Ушундан баштайт элем. 10 жылдан кийин Нуркыз айымды эмнеге байланыштырат десе, мен 10 жыл мурунку Нуркызга салыштырмакмын. 10 жыл мурунку Нуркыз дал ушинтип элге кызмат кылчу, шаардык кеңештин депутаты болчу, балдарды окутчу, бирок бүгүнкүчөлүк тажрыйбасы буш элек болчу. 10 жыл кийинки Нуркыз дагы дал ушинтип Кудай өмүр берсе, элдин билимине, үй бүлөлүк балыктарга, илимге жана кыргыз наркына кызмат кылат болгону мындан тажрыйбалуураак, мындан патриотураак жана мындан бышып жетилгенираак Нуркыз болот. Мен жаш кыздарга бир да айттым да, кыздарым, эгерде силер ийгиликтүү болгуңар келсе, анда эрте менен турган төшөгүңөрдү жыйбай, анан чай ичкен чашкаңарды жуубай көчөгө чыкпагыла деп. Аябай тиктоктогу бекерүүчүлөр талкуу болдум. Бирок чындап эле ошондой. Бүгүнкү күнүңдү отурган мүнөтүгөн азыркы абалыңан баштабасаң, анан чоң нерселерди кыялданбайлы. Биз кыздарга айтам, кыздарым, силер кеткенден кийинки 3 жер таза жана силерге наалат алып келбей турган болсун. Биринчиси сен жатып, уктап туруп кеткен жер жыйылган болсун. Экинчиси сен жуунуп чыгып кеткен жерге шалтак-балтак, чачпач, кирдин таштандысы калбасын. Үчүнчүсү ажатканага сен киргенден тазараак жана жакшыраак болсун. Ушул нерсени жоопкерчилик ала алган кыз билимге умтулганда дагы жоопкерчилик боло алат. Үй бүлөдө дагы өзүн көзөмөлдөй алат. Эмоциясын да сактайт жана чарбакер, сүйүктүү, таза айым катары жигиттердин кыялданган кызы боло алат. Шайлоочу мага бир эле себеп менен добуш бериш керек болсо, биринчиден көктөймөн жалаң элден алган эмгегимди, билимди элге арнадым. Журналист катары, юрист катары, мугалим катары, мотиватор катары, мамлекеттик кызматкер жана саясаттагы айым катары. Экинчиси, мени дароо шайлаш керек боло турган болсо, анда мага эмне бересиң дебей, социалдык тармактарда билген билимимди, алган наркымды, анан тапкан баркымды жумшап, бөлүшүп келдим ушул мезгилге чейин. Үчүнчүсү, мындан ары да ошондой уланат, мамлекеттик нарк менен билимге өтө басым жасаган, инвестиция салган, эң көп эл аралаган айым Нуркыз Кадырбек кызы. Менин өмүрүмдү бир сүйлөм менен айта турган болсо, кадырга жетер бул кыз Кадырбек кызы Нуркыз.